Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Десолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында 30 адыр тараптагы тойчу айылынан сатыла турган 16 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Мен сиздерге азыр толук адресин түшүндүрүп берем. Азыркы учурда мен 30 адыр тараптагы тойчу айылынын кире беришинде турам. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, 30 адырдын центрин билесиздер, ошол жерге келесиздер дагы Куршапты көздөй бул жака дагы бир 2-3 километр түз жүрүп келип атканыңыздарда ушул эле центральный жолдун сол тарабында тойчу айылы деген жазууну көрөсүздөр. Андыктан мына ушул тойчу айылына кирип, ичкериге түз 300 метр кирип бара бериңиздер, ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Ал эми ушул эле главный жол менен дальше кете турган болсоңуздар, Куршап өзгөн тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн көчө менен ичкериге бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Жолдун оң тарабында мына ушул чоң мечитти көрөсүздөр. Мына ушул мечиттен бул жака бир аз эле өтүп келгениңиздерде жолдун сол тарабына бурулуп кетчү мына ушул көчөнү көрөсүздөр. Андыктан мына ушул сол тараптагы көчөгө бурулуп, ичкериге түз 100 метр кирип барсаңыздар, жолдун сол тарабында биринчи көчө жайгашкан. Ошол биринчи көчөгө кире бериңиздер, ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн көчө менен ичкериге 100 метр түз түшүп келгениңиздерде, жолдун сол тарабында мына ушул биринчи көчө жайгашкан. Бул көчөнүн аты болсо Тойчиев Жамшит көчөсү. Андыктан мына ушул Тойчиев Жамшит көчөсүнө кирип, бул жака 50 метр түз жүрүп келсеңиздер, жолдун сол тарабында мына ушул 16 сотук жер тилкеси сатылат экен. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 16 сотук жер тилкесин тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Ушул жер тилкесинин ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум аба. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы улум, жакшы. Жериңиздерди сатыкка коюп атат экенсиздер. Жери 16 сотук экен. Бул ошондо плюс бак, плюс өзүнө үй да салса болот экен, а? Үй фундаменти менен. Фундаменти даяр экен. Фундаменти дап даяр. Толку үйдү салыш керек аны толку. Жериңиздер 16 сотук экен. Узун туурасы канча болуп калат аба? Узун туурасы 40-ка 40. 40-ка 40, а? Жакшы, мына ушул жер тилкеси 16 сотук 40-ка 40 болуп калат. Жери дагы тегиз экен. Бул жакта 7 бөлмөгө ылайыкталган фундаменти дагы бар экен өзүнүн. Бул фундаментти сразу эки этажга ылайыкталып куюлган деп атасыз, а? Эки этажга расчетini куюлган. Бүт кат эмеси менен, котлованы менен куюлган эмеси мененчи. Жакшы эле расход кылгансыздар эми, а? Жакшы эле кеткен расходчу. Жакшы. Азыркы учурда ардактуу замандаштар, мына ушул Тойчиев Жамшит көчөсүндө турабыз. Условияларына келе турган болсок, свет бар экен. А суу болсо бул жерде 24/7 дайыма суу агып турат экен, агын суу, эч токтобойт дейт. Мындайча айтканда, суу свет боюнча сиздерден маселе жаралбайт. Жүрүңүздөр, ушул жер тилкесине кирип, толук маалымат берели. Документтери кандай анан ака? Документтери бардыгы таптаза документтеричи. Менин атымда документтери сразу эме кылса, мен өзүм атыман сразу оформить берем. Андай эмеси жок анын. Чек аралары такталган, а? Чек аралар так бардыгычы. Тосулган. Зым менен тосуп, границалар такталган. Зым менен тосулуп туруп, плюс тегеректеп терек менен талдарды дагы эгип коюпсуз, а? 80ден ашык терек бар. 25ден ашык Симберенко алмасы бар. Алмасы да аябай мөмөгө кирип 3 жыл болуп калды. Аябай жакшы эме бул жердин. Бул теректериңиз ham чоңоюп калыптыр, а? Чоңоюп калды. 80 түп тереги бар экен. 25 түп алмасы бар экен. Жана ошондой эле кошумча өрүк шабдалылары дагы бар экен. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Жерди көрүп атасыздар. Жери тегиз, 4 тарабы тең тосулуп, чек аралары такталган. 4 тарабында тең коңшулары жашайт. Жанында агын суу дагы агып турат экен. Бул жакта болсо 7 бөлмөгө ылайыкталган фундаменти дагы бар. Бул фундаменти сразу эле эки этажга ылайыкталып куюлган. 7 бөлмөдөн турат экен. Узун турасын канча дедиңиз? Узун турасы 13-кө 12-80. 13-кө 12-80. Жакшы. Жүрүңүз анда бул жака дагы өтүп маалымат берели. Бул алмадан мындай пайда калабы? Жылына канча калат ака? Иштесе. Алмадан пайда быйыл эми түшүмү эмирак мындайчы жылда булда мурдагы жылдары аябай жакшы болчу эле. Быйыл эми түшүм бардык жерде ушундай. Азыр суук болуп калып, ошого бир аз неме болуп калды, а? Ошондой болуп калды да. Негизи жакшы эле пайда кылса болот, а? Аябай жакшы. Жегенге кеңири бул жерде неме кыласыз да. Жакшы. Бул жерге азыр ардактуу замандаштар сиздер сатып алып, ушул жерге үй саласыздар дагы, плюс ушул бакты иштетсеңиздер болот.
Ага, бул машинаңыз бар экен, машина менен Ош шаарына канча мүнөттө жетип каласыз? Ош шаарына bir 20 мүнөттө жетем, 20 мүнөт. 20 мүнөттө жетип каласыз, а? Куршапка да 20 мүнөттө. Жакшы. 20 мүнөттөн Ош шаарына жетип калат экен. Өтө сонун. Шаардын жанында эле жайгашкан, эми шаардын чети. Жакшы. Мектеп, бала бакча, мечит проблемасы кандай болуп калат? Мектеп, мечит, балдар эмелери бардыгы бар. Бул жерде условия түзүлгөн бардыгы. Жакын эле бардыгы? Жакын эле, жакын. Телефонуңузду өчүрүп турасыз, звук түшүп калат. Мынакей достор, мектеп, бала бакча, мечит, магазин эч кандай проблема жок. Бул жерде жердин ээси айтып атат, бүт бардыгы эле жакын. Центральный жолго чыксаңыздар, мектеби, бала бакчасы, мечити, магазини бүт бардыгы ошол жакта жайгашкан. Дагы бир кыскараак маалымат бере кетели, 25 түп алмасы бар экен. Жана ошондой эле 80 түптөй мына ушундай чоңоюп калган теректери дагы бар экен. Жана ошондой эле 7 бөлмөгө ылайыкталган, 2 этажга ылайыкталып куюлган чоң жакшы фундаменти дагы бар экен. Мына ушул 16 сотук жер тилкеси ушулары менен кошо сатылат. Эми баасын айтың, ака, баасын канчада утасыз? Баасын эми азыр ал жак бул жакты караштырып көрүп атабыз. Эми сүйлөшүү жолу менен келишим баада чечилет бул нерсечи. Мындай десек, кеми бар, келип сүйлөшүү менен. Кеми болот, кыргызчылыкта эми, келишим баада. Келишим баада. Вариант жолдоручу? Вариант жолдору жок. Мага срочно үй салып аттым эле. Үй салып атканда ошо акча керек болуп калды, ушу сатышка туура келип калды да, срочный порядкачы. Ошол себептен акча керек болуп сатып атасыз, а? Ошон үчүн үй салып аттым эле, ушул срочный керек болуп калды. Жакшы. Дагы бир суроо берейин, ака, бул жакта 90% көрүүчүлөр суроо берет. Бул жер кандай, беш кошкон элби же местныйларбы? Бул беш кошкон аралаш бул жердечи. Мен ал жактар менен жакшы тааныш элекмин. Мындай тынч, кошуналары жакшы, мындай канча жылдан бери эмет турабыз, бири-бирибизге келиң жакшы сүйлөшүп, мындай алың бериң жакшы, мындай мамилелери жакшы аябайчы. Аралаш эл экен, бирок жакшы деп атасыз, элдер да? Жакшы, элде аябайчы, айып жок элдечи. Болуптур ака, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге жери 16 сот болгон, сатыла турган мына ушул бакты тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Жери 16 сотук, жери тегиз, 4 тарабы тосулуп, чегаралары такталган. Суу свет бар экен, агын суусу дагы бар экен. Бул жакта суу токтобойт экен. Фундаменти дагы бар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жакта 25 түп алмасы бар, жана ошондой эле кошумча өрүк, шабдалылары дагы бар экен. Жана ошондой эле бул жакта болсо 80 түп бул жакта теректери дагы бар экен, чоңоюп калган экен. Ушулар сатылат экен, кошумчалары менен, кошумча нерселер дагы бар экен, ушундай эске алыңыздар. Баасы 3,5 миллион сом, албетте эле кыргызчылык кылып, ырымына жараша жакшы эле түшүрүп беребиз дейт. Айткан баасында эч ким сатпайт, өзүңүздөр билесиздер, келип содалашып, келишип аласыздар. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сонун жер тилкесин колуңуздан чыгарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Барыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.